Бизге жан гана кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутмандаңыздар менен сиздер келчи айчилей теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жана биз азыркы учурда түз эфирдебиз. Өзүбүздүн теледолбоорубуздун алкагында экинчи бөлүгү өтүүгө убакыт келди. Экинчи бөлүгүбүздө биз өзгөчө конокторубуз менен таанышып жана алар менен чогуу жагымдуу маек курууга аракет кылабыз. Эмесе бүгүнкү биздин студиябызда учурда биздин музыкант мырзабыз отурат. Комузчу, ырчы мырзабыз Айтеңир Шабидинов. Кутмандаңыз менен Айтеңир, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга рахмат чакырыктар үчүн. Айтеңир мырза, албетте биздин телекөрүүчүлөр менен сөзсүз түрдө таанышып алып, учурашып, өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип кетиңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга жагымдуу маанай каалаймын. Мен Айтеңир Шабидинов, музыкант, ырчы, комузчу. Жакшы. Эмесе эң эле биринчи суроо болсун. Албетте музыкант болуу учурда актуалдуу белгилөө деп айта албаймын. Албетте ар бир чыгармачыл адам өз жактырган нерсе менен алектенет. Жана музыка багытында учурда көпчүлүк адамдар айта кетишет, билимиң бар болушу керек, же болбосо өз-өзүң гана үйрөнсөң болот деген суроолор дагы аябай көп. Ошондуктан өзүңүздүн билимиңиз тууралуу айта кетиңизчи. Жана деги эле эмне себептен дал ушул жаатты тандайын деп чечтиңиз? Рахмат, жакшы суроо экен. Мен негизи чынын айтсам музыкалык билимим жок. Жон гана вокалдан сабак алганмын. Музыкага бирок биздин туугандарыбыздын баары ырчы да. Мен ата-энемден башка калган туугандарыбыздын баары ырчы. Ошондуктан ырчылыкка кичинекей кезимден бери кызыгам. Ошондуктан ырдап келем, бирок өзүм таптакыр башка окуу жайда окуймун. Кайсыл окуу жайда окуйсуз? Эл аралык Кувейт университетине караштуу астында колледждин 2-курсунда билим алып келатам. Лингвист, перевод, котормочу. Эң сонун. Англис тили боюнча. Эмеси, менин оюмча бул жөн гана билими жок ушу. Мен дагы чыгармачылык менен алектенгим келет деген адамдарга жакшы бир мотивация деп айта аламын. Анткени албетте кандай бир багытта окубасаң, эгерде чыгармачылыкты жактырсаң, өз-өзүң дагы үйрөнүүгө аракет салса болот экен. Жана канча жашыңда түшүндүң, мен музыка багытында ошол ырдагым келип жатат, жана деги эле комуз жаатындагы канча жашыңда өзүң алып кеттиң? Азыр 17 жаштамын. Музыка менен 12 жашыман бери алектенип келем. Болжол менен 5 жыл болуптур, 5 жыл болду. Жакшы. Жана айта кетчү, учурда канча чыгармаларың бар? Өз-өзүң ырларды жазасыңбы, же болбосо келечекте баарыбызга белгилүү болгондой эле көпчүлүк ырчылар жаздыртышат, атайын барып, жана бул дагы өзгөчө команданы дагы талап кылат. Жана айта кетчү, өз чыгармаларың барбы, жана качан биз чыгармаларды угуп, клиптерди көрө алабыз? Мен башынан түшүндүрүп берейинчи сиздерге. Мен чоң апам Шайыр апалар тобунда ырдайт, өзгөчө деген топто. Эң сонун. Анан чоң апам биздин үйдөн чай үстүндө сырдашу деп Пирамида телеканалы биздин үйдү тартмай болду. Анан чоң апамдын үйүнө анан ал жака Бакыт Мамаев белгилүү композитор, обончу, ырчы аткаруучу келип калды. Анан ошондо ата-энем менен барып Бакыт Мамаевка ушундай мен ырга кызыгам, чыгармачылыкка киришсем болобу деп айтып, азыр ошо Бакыт Мамаевдин колунда окуп жаткан кезим. Азыркы учурда 3 чыгармам, башка ырчыларга таандык эмес, өзүмө таандык 3 чыгармам чыкты. Ошо. Клиптер болсо, клиптердин үстүндө иштөө азыркы учурда жүрүп жатат, жакын араларда көрө аласыздар. Жакшы. Жана өз-өзүң жазат экенсиң бардык чыгармаларды. Айта кетчи, көңүлдү кайсыл жактан эргитесиң? Эмнеден? Мен өзүм дагы ошо ыр жазып калмай жайым бар, бирок өзүм профессионал болбогондуктан азыркы өзүм аткара турган ырлардын баары Бакыт Мамаевдин колунан жазылгандар. Жакшы. Бирок алдыда өз-өзүң дагы чыгарып жаткан ырлар дагы бар. Жана телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, алдыда биз Айтеңир мырзаны сөзсүз түрдө, жандуу түрүндө дагы ырдатабыз. Ошондуктан биз менен чогулуңуздар. Балким сизде дагы өзгөчө суроолор бар болсо 0508 400 100 номерине эфирибиздин алкагында узатсаңыздар болот. Биз болсо сөзсүз түрдө бир аз убакыттан кийин сиздердин дагы суроолоруңуздарга өтөбүз. Азыр болсо ар бир ушу жаш музыканттарга суроону
узатамын да. Анткени жаш муун сөзсүз түрдө ошол кыргыз маданиятына, кыргыз ошо эстрада, ошол шоу бизнеске болобу эң негизгиси чыгармачылыкка өзгөчө бир идеялар менен келет. Жана деги эле ушул биздин кыргыз маданиятыбызда кайсыл жагы жагат, кайсыл жагы жакпайт, жана эмнени өзгөрткүм келет? Өзгөрткөндө азыркы учурда баары эле өзүңүздөр билгендей эле эски чыгармаларга көп басым жасап, аны жаңылап ырдап чыгып атышат. Андай дагы бар. Ал дагы мен келечектеги максаттарым бири. Бир эски чыгарманы жаңылап чыгуу. Жаңы идеяларды киргизүү боюнча кыргыз маданиятында баары эле жакшы деп ойлойм. Баары эле жакшы. Эч нерсени өзгөртпөйт белең. Өзгөртпөйт болчумун. Жакыл. Эмесе алдыда бизде дагы ондогон суроолорубуз бар. Азыр болсо теле көрүүчүлөр жагымдуу маанайга ээ болуу үчүн сиздер үчүн биздин тамашалуу рубрикабыз жана ал рубрикадан кийин өз маегибизди улантабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Кутмандагыңыздар менен учурда биз музыкант, комузчу Айтеңир Шабидинов менен маек куруудабыз. Жана Айтеңир, айта кетчи, комузду дагы 12 жаштан баштап үйрөнүп баштадың туурабы? Жана эмне себептен комуз аспабы болуп калды? Мындан тышкары дагы башка аспаптар менен алектенесиңби? Мындан башка аспаптар менен алектенүү келечектеги оюмда бар, бирок азыркы убакта комуз менен гана алектенем. Мектепте кружок бар болчу комуздан, ошого кызыгып эле алектенип калгам. Жакшы. Жана өз жашооңдо эң чоң жетишкендик эмне деп эсептейсиң? Деги эле өзүңдүн жетишкендиктериң тууралуу айтып кетчи чыгармачылыкта. Чыгармачылыкта жетишкендиктерим боюнча балким ар кандай конкурстарда башка конкурстарда же болбосо алдыда балким дагы чет өлкөлүк конкурстарга катышуу дагы пландар бар. Өзүмдүн жетишкендиктерим тууралуу айта кетсем, Кыргыздын илгерки оюндар болуп саналып келген тогуз коргоол оюнун баарыңыздар билесиздер. Бишкек шаары боюнча мектептер арасында 3-орунга ээ болгом, тогуз коргоол боюнча. Андан башка англис тили боюнча дагы шаардык тестирлөөдө 2-орунга ээ болгом. Андан башка Аскар Салымбековду баарыңыздар эле билесиздер. Аскар Салымбеков атындагы мектеп бар, өзүнүн мектеби, жеке мектеби. Ошол мектепте ораторлук, чеберчилик, ментальный арифметика жана англис тили боюнча бүтүп 1-орунга ээ болуп, кызыл сертификатка ээ болгом. Эң сонун, албетте биз дагы куттуктайбыз. Чыгармачылык жаатындачы кандайдыр бир конкурстарга катышуу пландар барбы? Бар, албетте. Кандай? Абаз теле долбооруна катышкым келип, абдан ошол жерде азыр жүгүрүп жүрөм, катышайын деп. Маданият тарых телеканалында, андан башка дагы көптөгөн конкурстарга катышуу тилегим бар. Жакшы. Эмесе учурда жаш биздин ырчы мырзаларыбыздын бири деп айта аламын, Айтеңир сени. Жана жаш муун учурда деги эле ошол биздин эстрада жылдыздарын алсак, кайсыл ырчыларды биздин кыргыз өлкөбүздө кумир катары тутат? Аны элдин баары эле билет. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, Атабековдон тышкары балким дагы башка ырчы мырзалар бар. Башка мен өзүм чисто вокалдык жагынан талдай келсем, албетте Токтобек Асаналиев, илгерки муунда, мурунку муундардан, андан башка ушу Мирбек Атабеков аябай жакшы. Менин кумирим ошо Мирбек Атабеков. Жакшы. Чет өлкөлүктөрдү алсакчы, балким кандайдыр бир башка тилинде, англис тилинде, орус тилинде ырдаганга? Николай Басков. Жакшы. Эң сонун. Эмеси биз дагы билип алдык, Атабеков дайым 1-орунда экендигин. Албетте, буга чейин кайталап кеткендей эле, учурда жаш муун болгондуктан кийин өз заманбап талаптарга дагы сиздер жүгүрүп турасыздар. Жана айта кетчи, учурда баарыбызга белгилүү болгондой эле, эгерде чыгармачыл адам жана белгилүү адам болгуң келсе, жөн гана бир орунда отурбашың керек. Сөзсүз түрдө өз ошол эле социалдык баракчаларыңда ар кандай постторду жүктөшүң керек, сөзсүз түрдө TikTokко катталышың керек. Ал жакта дагы өзгөчө чыгармаларды, жөн гана чыгарма эмес, өзгөчө креативдүү чыгармаларды дагы жаратуу керек. Деги эле учурдагы музыкант болобу, чыгармачыл адам болобу, ушул заманбап технологияга жараша кандай сапаттарга ээ болушу керек?
Мен жеке өзүмдүн оюм, мен өзүм деле ала кетсем, мен TikTokко катталган эмесмин. TikTokко катталган эмессиң? Катталган эмесмин. Кызыкпайм дагы. Андан башка бардык Facebook, Instagram, WhatsApp баары эле бар. Менде айта кетчү элдер күлөт болуш керек. Азыр Одноклассник дагы бар менде дагы. Эң сонун. Жакшы. Эмне себептен балким ар бир адам учурда белгилүү болуш үчүн TikTokко катталуу керек деген ойлор бар, көпчүлүк адамдар айта кетишет. Ал убагында болгон, азыр элдин баары хайп жаратып калбадыбы? Хайп менен эле белгилүү болуп кетем дейт, бирок ал өзү ар жагында уят, ар намысын жоготуп атканын билбейт хайп менен. Мен ага кошулбайт элем. Макул, жакшы жооптордун бири болуп кетти. Жана биз ачык айкын ушундай маек куралы деп чечтим. Ушул эле багытта эстрада биздин шоу-бизнести алсак, мисалы эстрада жылдыздарын алсак, же жөн гана ушул буга чейин сен экөөбүз маек куруп кеткендей маданият тууралуу да талкуулап кеттик, эмнени өзгөрткүн келет деп. Чындыгында эле көпчүлүк ырчылар азыркы учурда айтууда атайын жазылган тойлордук ырлар деп дагы айтып кетишет. Алар көпчүлүк адамдар, ушу чыгармачылык адамдар жактырбайт экен. Ушул сенин тажрыйбаңда, балким сенин оюң боюнча дал ушул биздин маданиятыбызда эң чыгармачылыкта жаман көргөн нерсе эмне? Чыгармачылыкта жаман көргөн нерсе ошол тойду эле жаман көрөт да. Тойду? Ооба. Сен дагы жаман көрөсүң. Мен жаман кошулбайм, бирок айла жок, чыгам да тойлорго. Тойлорго чыгып турам. Учурда тойлорго да чыгасың. чыгасың. Жакшы. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө кайталап кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда биздин ырчы мырзабыз, комузчу Айтеңир Шабидинов отурат жана балким урматтуу телекөрүүчү сизде дагы өзгөчө суроолор бар болсо 0508 400 100 номерине WhatsApp же болбосо SMS аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Эмесе эгерде жөн гана суроолор эмес, өзүңүздүн жакын адамыңызды кандайдыр бир майрам менен куттуктагыңыздар келсе, же жөн гана салам жолдогуңуз келсе, дал ушул эле 0508 400 100 номерине жазыңыздар. Биз сөзсүз түрдө сиздердин билдирүүңүздөргө бир аз убакыттан кийин өтмөкчүбүз. Жана Айтеңир айта кетчи, өзүңдү ушул музыкалык формада кармоо үчүн күн сайын мен билишим боюнча машыгышың керек. Музыкант ырчы канча убакыт бөлүшү керек күнүнө дейли? Күнүнө мен 1 саат бөлөм. 1 саат. Ооба. Бул деген вокалдык сабакка барып, ар кандай ошол машыгууларды аткаруу. Эгерде күн сайын машыкпасаң, бул дагы өзгөчө бир практика болбосо, ырдаганды да унутуп калышы мүмкүнбү? Ырдаганды да унутуп калышы мүмкүн адамдар. Андай дагы болушу. Андай дагы болот. Күн сайын машыгып туруш керек. Эртең менен ысык сүт ичиш керек музыканттар. Ысык сүт ичиш керек. Ооба, тамакты ачат. Андан башка дагы жумуртканы жеш керек. Бардык ушул чынбы, кээ бирки адамдар туруп алып эле ошол чийки жумуртканы ичкенде бул сөзсүз түрдө сенин тамагыңа пайда алып келет деп бул чын. Чындык. Азыр биз сырлардын баарын ачып жатабыз. Эртең менен туруп, ысык сүт ичип, чийки жумуртканы жарып ичип алып. Жакшы. Эң сонун. Мындан тышкары да кандайдыр бир сырлар барбы? Сырлар жок мен ушундай мен алектен. Таң эртең менен ырдоо оорбу же оңой элеби? Таң эртең менен ырдоо башкаларга билбейм, бирок мен үчүн күнүмдүк эле атат. Күнүмдүк эле атат. Эң сонун. Эмесе эмне себептен бул суроону узатып жатамын? Анткени бир аз убакыттан кийин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, Айтеңир мырзабыз бизге өз чыгармасын тартуулайт жана эгерде сиздер да уккуңуздар келсе, бизден эч алыстабаңыздар. Анткени бир аз тыныгуудан кийин биздин коногубузду ырдатабыз. Андан тышкары албетте өз суроолоруңузду узатууду эч унутпаңыздар жана бизге социалдык баракчаларга дагы катталыңыздар. LTV Chekit KG, Cinemax Chekit HD, Instagram, Facebook, YouTube баракчаларынан бизди таба аласыздар. Жана ал жакка дагы өз ой пикирлериңиздерди, комментарийлериңиздерди жазсаңыздар болот. Эгерде экинчи бөлүгүбүздө кандайдыр бир белгилүү инсанды көргүңүз келет, дал алдындагы аты жөнүн бизге социалдык баракчабызга же 0508 400 100 номерине жазсаңыздар болот. Албетте бизде түз эфирде дал Любимый HD телеканалында дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин таңкы 8ден 10го чейин көрө аласыздар. Кайталоо түрүндө бизди ошол эле Любимый HD телеканалында кечки 6дан 8ге чейин жана Cinemax телеканалыбызда бизди кайталоо түрүндө көрө аласыздар. Эмесе бүгүнкү биздин студиябызда Айтеңир Шабидинов жана биз бир аз тыныгуудан кийин коногубузду ырдатмакчыбыз. Бизден эч алыстабаңыздар.
Эмесе өз эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда музыкант Ырчы мырзабыз комуз аспабында да ойнойт. Комузчу Айтеңер Шабидинов жана учурда суроо заткым келип жатат. Ар бир ушул музыканттын музыка жаатында иштегендин албетте өз өзгөчө тили бар деп дагы айтып коюшат. Музыканын тили барбы деген суроону заткым келип жатат. Музыканын тили бар. Музыка, то есть адам ырдайын деп атканда, анын ошо ырдын маанисине кирип, терең балкып, анан ырдаш керек. Музыканын тили ошол. Жана кайсыл багытта ырдагың келет келечекте? Балким классика жанрын алып кетүү, же заманбап алкагында кандайдыр бир өзгөчө ошол ноталарды кошуу? Жок, классика жаатында эле алып кетмекмин. Жакшы. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө буга чейин айтып кеткенбиз, учурда биздин коногубузду ырдатабыз деп. Бизге Айтеңер кайсыл чыгарманы узатасыз? Сөз обону Бакыт Мамаевка жазылган. Ата эне деген эң биринчи эми ата энең колдоп, коштоп, ушул жака ырда деп турган кандай бакыт болот. Ошондуктан эң биринчи ата эне деген ырды жаздырганбыз. Ал ырлар кетип атат. Соло медиа порталынан кетип атат. Жакшы. Эмесе ата эне тууралуу музыканы бизге сындырып экенсиз. Бир куплет ырдап берейин. Таң нурундай чачылган күндүн нурундай, өмүр берген өзүмө өмүр кушундай. Кайда жүрсөң эсендик тилеп бул кызгаң, эй, бакыт каалап өзүмө алыс учурбай. Кайда жүрсөң эсендик тилеп бул кызгаң, эй, бакыт каалап өзүмө алыс учурбай. Сонун кол чабуулар. Чоң рахмат. Үнүңө береке. Сөзсүз түрдө жана айта кетчи, бул тууралуу да буга чейин айтып кеттиң, ата энең колдоп турганда эң сонун нерсе эмеспи? Үй бүлө сөзсүз түрдө колдоо канчалык мындайча айтканда сага мотивация берет? Жана көпчүлүк чыгармачыл адамдар эми негизгиси музыкант ырчы мырзалар, айымдар айта кетишет. Мен азыркы учурда ырчымын, анан маданият ушул искусствосунда иштеймин. Бирок балам музыкант болбой эле койсун деп үмүттөнөм деп айта кетишет. Сенин үй бүлөң колдойт экен. Колдойт. Мен ата энемдин өзү турган эле мага чоң мотивация берет. Ата энем ар дайым эки жагымдан туруп, балам ырда, ушундай кыл, тигиндей кыл, сүйлөшүп берели деп. Ата энем өзү сунуш кылган мага бул нерсени. Ата энем ырда, сен үнүң барбы, үнүңдү таптап ырда деп. Ата энем чоң мүмкүнчүлүк түзүп берди ырдаганга. Мен ата энеме ыраазымын, эфирден пайдаланып айтып коеюн. Чоң рахмат. Эмесе албетте колдоо менин оюмча бул эң негизги нерселердин бири. Жакшы. Жана айта кетчи, алдыда ар кандай пландар болушу ыктымал. Балким башка ошол чет өлкө конкурстарда катышуу же болбосо өзгөчө ырларды жаздыруу, клиптерди тарттыруу, чыгармачылыкта жана жашоодо кандай пландар бар? Азыр эң биринчи эле айтат башка көспүрүм менде балдар. Жашоодо кийин ордубузду табалы, жакшы окуйлу деп. Мен жакшы окуйм, жетишкендиктерим Кудайга шүгүр, бирок мен келечекте бир жакшы чакан бизнес ачкым келет. Анын үстүндө да иштеп жатам. Ошондо азыр мен 3 багытта кетип атам. Мен окуум таптакыр башка багытта, бизнес ачуу башка багытта, анан ырчылык башка багытта, 3 жака жетишип жүргөн чагым. Бирок заманбап ошол талаптарга сөзсүз түрдө ар бир эле киши бир эле жерде эмес, 2-3 жерде дагы иштеп өзүн табуу керек инсонун. Чыгармачылык багытта бир сахнада кайсыл белгилүү ырчы менен ырдагың келет? Ырдагым келгени Мирбек Атабеков менен. Мирбек Атабековдон тышкары Мирбек Атабеков менен баардык ырдагысы келет. Жадагасы ырдабаган мен. Анан башка Токтой Гасаналиев менен жогоруда айтып өткөн. Анан ушу Токтой Гасаналиев агайдын үнүн укканда бир ушунчалык эргүү келет да магачы, ушундай бир азыр канча бир 40тан өттү болуш керек Токтойго агай. Анан аны 40тан өтсө дагы алган тембр ноталары аябай жакшы. Эң сонун, жоң рахмат. Биз болсо телекөрүүчүлөрдүн билдирүүлөрүнө өтөлү. 0807 номер менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум Айтеңер, каяктан болосуң? Өзүңдүн туулган жериң жөнүндө айтып берчи деген суроо келиптир. Саламатсызбы? Мен
эки жагы тоого бай, малга бай, Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Көкжар айылынан боломун. Көкжарлыктарга салам. 2004-жылы 24 мартта айыл өкмөттүн үй бүлөсүндө төрөлгөм. Жакшы, кийинки билдирүүбүзгө өтүп кетели. 0710 номуру менен аяктаган абонент бизге жазып кеттир. Айтеңер өз кыялдарың менен бөлүшүп кетчи дейт. Кыялдарымды жогоруда айтып өттүм. Келечекте бизнес ачып, ырчы болуп, жана ошол менен бирге котормочу да болуп, 3 багыт менен кетким келет. Жакшы. Эмесе кийинки биздин билдирүүбүзгө өтүп кетели. 1517 номуру менен аяктаган абонент. Айтеңер мырза, саламатсызбы? Кутман таңыңыздар менен деп жазып кеттир. Кутман таңыңыз менен, урматтуу телекөрүүчү. Сиздин күнүңүз аябай өзгөчө экен, бизге жакты деп жазып жатышат. Жана бүгүн менин апамдын туулган күнү деп жазып кеттир. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, дагы бир ырды сунуп коесузбу деген билдирүү келиптир. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Ушинтип элдер колдоп коштоп турса, кандай чоң бакыт, биякта туруп аябай сүйүнүп атам. Апаңызды туулган күнү менен куттуктайм. Жүзгө чыксын, балдарынын бакытын көрсүн. Чыгармасын бересизби? Чыгарманы 5 мүнөттөн кийин. 5 мүнөттөн кийин. Жакшы. Биздин кийинки билдирүүлөргө өтүп кетели. Учурда бизге куттуктоочу суроолор, куттуктоочу сөздөр келүүдө. 1007 номуру менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Менин кызым Айперини келе жаткан туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы? Немесе сиздин Айпери аттуу кызыңызды туулган күнү менен куттуктайбыз. Эң негизгиси ага чын деңсоолук кааламакчыбыз, бакубат жашоо, узун өмүр жана биздин эфирибиздин алкагында сөзсүз түрдө бул жакта ондогон билдирүүлөр келүүдө. Тилекке каршы бардыгын окууга биздин дагы убактыбыз тар, ошондуктан дал таң эртең менен 8ден эле баштап бизге билдирүүлөрүңүздөрдү жазууга аракеттениңиздер. Биз болсо бир аз тынуудан кийин өз эфирибизди улантабыз. Эмесе биздин студиябызда учурда Айтеңер Ырчы мырза отурат жана комуз аспабында да ойнойт экенсиз. Буга чейин биздин телекөрүүчүбүздүн апамдын туулган күнү жана ага ыр сунуп коесузбу деген мындайча айтканда билдирүү келди. Ошондуктан Айтеңер сизден дагы бир чыгарманы күтүп жатабыз. Апаңызды туулган күнү менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Апаңыз 18 жашка чыгып атыптыр, 18 жашы кут болсун. Анда Кыргызга белгилүү аттын кашкасына таанымал болгон 18 жаш деген ырды сунуп берейин, апаңыз жүзгө чыксын. 18 жаш тоодо тунук булак белең, болбосо андан учкан булак белең. Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги, адашып айылыңды мен сурап келем, адашып айылыңды мен сурап келем. Чоң рахмат. Эмесе дагы бир нече билдирүүлөрүбүзгө өтүп кетели жана кайрадан өздүк маегибизди улантабыз. 1403 номуру менен аяктаган абонент дагы бизге өз каалоо тилектер, куттуктоочу сөздөр жазып кетиптир. Саламатсыздарбы? Менин кызым Элзананын келе жаткан 7 апрель 4 жаш туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы? Папасы Закир, мамасы Ажар, эжеси Берметтин атынан куттуктап коесуздарбы дейт. Закир, Ажар, Берметтин атынан сиздин келе жаткан кызыңыздын туулган күнү менен куттуктайбыз. Кийинки биздин дагы бир нече билдирүүлөрүбүз бар экен. 1017 номуру менен аяктаган абонент бизге жазып кеттир. Жаңы гана ырдап жаткан ырчыларга кандай кеңеш бере аласыз дейт. Ушул суроону мен дагы толуктап кетейин. Албетте ырдоо жаңы гана кадамдарды жасоо, ушундай кандай кеңешти бере аласың? Кандай кеңеш болгондо? Эң биринчи кадам эмне болуш керек? Ошол эле шоу-бизнес, эстрада ырчы болгуң келсе, шоу-бизнеске киргиң келсе, биринчи кезекте эң ошо биринчи кадамдар тууралуу чечкиндүү болуш керек. Баштаган ишти таштап салбаш керек. Баштап туруп аягы жок калган болбой калат, анда акчаң дагы кетет. Анан жок болуп калат да баары бир эме. Ырдайын деп атканың. Ошон үчүн жаңы чыгып келаткан жаштарга
чечкиндүү болгула жанагы ошол баштаган иштин аягына жеткиле демекмин. Эң негизгиси бул чечкиндүүлүк сапаты экен, э? Сапат. Жакшы. Балким азыр ушул эле суроону башка бир жаатында берсек, эң негизгиси учурда белгилүү болгуң келсе, сөзсүз түрдө сенин өзгөчө командаң, тобуң бар болушу керекпи, же болбосо продюсер, менеджер болуш керекпи сени бир жаатта өзгөчө бир стилге, имиджди таап берүүгө? Продюсериң болуш керек. Болуш керек. Болуш керек. Бул өзгөчө бир талаптардын бири. Талаптардын бири шоу чөйрөгө аралашканда. Ал эмнеси менен жардам берет? Өзүнүн кеңештери менен, ар кайсы мисалы жаңы чыгып келаткан жаш талант билбейт да кайсы жакка барат, мисалы ушундай эфирлерге сүйлөшүп, башка да конкурстарга катыштырып, албетте продюсер керек. Сөзсүз түрдө керек экен. Жакшы. Эмесе биздин дагы бир нече бул жакта суроолорубуз бар. Жана учурда биз 0547 номеру менен аяктаган абонентке өтсөк, Айтеңир мырза комуз менен бизге бул жакка жазып кетиптир. Комуз менен бир чертип коюңузчу деп, бирок тилекке каршы биз бүгүнкү күндө комузду алган жокпуз. Бирок комуз тууралуу айта кетсеңиз, учурда мен билишим боюнча бул эң негизги аспаптардын бири сиздин жашооңузда. 12 жашыңыздан баштап ойноп баштаптырсыз. Жана балким сиздин алдыңызда комузчу же болбосо ырчуу болуу ушундай тандоо бар болуп калса, эмнени тандайсыз? Ырчылыкты тандамакмын. Ырчылыкты. Ырчылык бирок биринчи орунда. Биринчи орунда турат. Анан телегөрүүчүлөрдөн кечирим сурай кетейинчи, шартка байланыштуу комузду албай келгеним үчүн. Жакшы. Кийинки биздин билдирүүлөрүбүзгө өтүп кетсек, 5626 номеру менен абонент, келиңиздер чай чирей тили долбооруна ийгиликтерди каалайм, сиздерге тунук эфир жана Айтеңир мырзага ийгилик деп жазып кетиптир. Биз дагы сизге ыраазычылыкты билдиребиз, эмесе телегөрүүчүлөрүбүздүн баардыгына. Жана биздин тилекке каршы эфирибиздин аяктаганына дагы бир аз эле убакыт калды. Ошол себептен келиңиз Айтеңир мырза, салам жолдосоңуз болот, же болбосо жаңы гана бизде телегөрүүчүлөр дагы бар экен, жаңы гана алар дагы ырчы болгусу келген, жаңы ырдап жаткан адамдарга дагы өз кеңешиңизди берип, салам жолдоп, жана балким кыргыз элибизге дагы айта турчу сөздөрүңүздөр бар болсо айтып кетиңиз. Чоң рахмат. Жаңы акыркы сурооңуздан баштайынчы. Кыргыз элиме ыраазычылык, ушундай жаш таланттар чыгып атканда колдоп коштоп сүрөп атканыңыздар үчүн. Сиздер бизге ыраазы болсоңуздар эле, бизге ошол чоң бакыт. Жаңы чыгып келаткан жаш таланттарга ырдагыла, алардын ата-энелерине айтчу кеңешим, ата-энелер колдоп койгула балдарыңарды ушундай бир кыргыздын жүзү катары таанымал болушуна сиздер да өбөлгө түзүңүздөр. Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Көкжар айылынын баардык тургунуна салам жолдоймун. Буга чейинки окуп кеткен 49-орто мектептин жалпы мугалимдер жамаатына жана окуучуларына, ал эми азыркы учурда окуп жаткан эл аралык Кувейт университетинин жалпы администрациясына жана студенттерине менден чоң ысык салам. Чоң рахмат Айтеңир мырза, сизге дагы алдыдагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Өзгөчө пландарыңыз дагы бар экен, чыгармачылыгыңыздын үстүндө иштеп жатасыз, алдыда клиптерди дагы байкай аласыз деген дагы сөздөр болуп өттү. Ошондуктан сизге ийгилик каалайбыз. Биз дагы өзүңүздүн ийгиликтериңиздерге күбө болуп туралы, өз убактыңызды бөлүп бул жака бизге маек куруп кеткениңиздерге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан келиңиз, чыгармачылыгыңыздын өнөр өркүндө өсө берсин, бардык тилектериңиз орундалсын. Чоң рахмат сиздерге да ийгилик. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө дагы өз убактыңыздарды бөлүп бизге көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эгерде экинчи бөлүгүбүздө Айтеңир мырзадай ушу башка бир белгилүү инсанды көргүңүз келсе, 0508 400 100 номерине жазсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө албетте мындан тышкары өз куттуктоочу сөздөрүңүздөр же салам жолдогуңуз келсе, же биздин тили долбоорго байланыштуу ой пикирлериңиз бар болсо, комментарийлер
пикирлер бар болсо 0508 400 100 номерине жазыңыздар. Жана биздин теледолбоор тууралуу маалымат берип кетели. Эгерде бизди түз эфирде көргүңүздөр келсе, дал Любимый HD телеканалында таңкы 8ден 10га чейин, дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин бизди көрө аласыздар. Эгерде кайталоо түрүндө бизди көргүңүздөр келсе, Cinemax телеканалынан бизди көрө аласыздар. Жана социалдык биздин баракчаларда да катталганды эч унутпаңыздар. LTV Check It HD, Cinemax Check It HD деп бизди Instagram баракчасынан таба аласыздар. Facebook баракчасында бизди жөн гана Любимый жана Cinemax деп жазып, бизге катталууну жана ал жака дагы өз ой пикирлериңиздерди жазууну эч унутпаңыздар. Эмесе 2 саат бою кызматыңыздарда сиздердин алып баруучуңуздар мен Сезим Имамадыева болду. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн жана биздин коногубузга дагы ыраазычылык билдирип, Айтеңерге дагы чоң рахмат айтмакчыбыз. Эмесе амандашканча